Өлкө аймагында иске уулануунун кесепетинен бүтүндөй бир үй бүлөнүн өмүрү кыйылган окуялар катталып жатат. Алардын арасында жаш балдар дагы бар. Демек, жалпыңыздарды өтө сак болууга чакырабыз. Акыркы жарым айдын ичинде эле бир учурда бир нече адамдын өмүрү кыйылган окуяларды карап көрсөк. 2022 жылдын 30 декабрында Кадамжайдын Алга айылында жаңы курулган үйдө 6 адамдын өмүрү кыйылды. Үйдүн кожоюну 37 жашында, анын жубайы, алардын 3 жаш баласы жана тууганынын окуучу уулу каза тапты. Жыл жаңырган 1 январда Сузактын Дөмөр айылында ата бала иске ууланган. Анын кесепетинен үйдүн кожоюну 64 жашында көз жумду. 8 январга караган түнү Жалал Абад шаарында 2 жаштагы кыз иске ууланып каза болгон. Анын 3,5 жаштагы агасы ооруканага жеткирилди. Окуя болгон учурда балдардын апасы аларды уктатып коюп, идиш жууганы сыртка чыгып кеткенин айткан. Ош шаарынын Жапалак айыл өкмөтүндөгү Качыке айылында 10 январ күнү кечинде 33 жаштагы келин 3 жаш баласы менен бирге иске ууланып каза тапты. Балдарынын кичүүсү 3 жашта болчу. Окуядан бир күн мурун маркум жолдошун жумушуна узаткан.